Салам дарама сүйүүчүлөр. Бири супсулуу жана дайыма көңүл чордонда. Экинчиси анча сулуу эмес жана аны байкаган деле адам жок. Анан да бул эки кыздын ысымдары окшош. Ооба, сиз туура таптыңыз. Биз сиз сүйүп көргөн башка О Хи-йонг тасмасы тууралуу сөз кылып жатабыз. Анда эмесе дал ушул кино тууралуу кененирээк айтып берели. Дарама Түштүк Кореяда 2016 3 августта TVN каналында экранга чыга баштаган. Жалпысынан 18 сериядан туруп, ар бир бөлүгү 65 мүнөттү түзөт. Баш каармандар Эрик Мун, Со Хён Джин, Чон Хе Бин. Тасманын жанры драма, комедия, фантастика, романтика. Тасма рейтинги боюнча Түштүк Кореянын Сеул шаарында 2-3 орунда турган. Тасманын сценарийи, режиссеру, актёрдук курамы көрүүчүлөрүн канааттандырып, дарама сүйүүчүлөр оң пикирлерин айтышкан. Кээде жашообузда биз ойлонбогондой таң калыштуу учурларды кездештирет эмеспизби? Дарамадагы эки айымдын сырткы келбети ар башка, бирок экөөнүн аттары окшош. Аларды мектепте окуп жүргөн кезде эле бири сулуу О Хи-йонг, экинчиси башка О Хи-йонг деп аталышкан. Ошол жогорудагы окшош ысымдары үчүн башка О Хи-йонг турмуштан сабак алып, кыйынчылыкты башынан көп өткөрөт. Көп учурда сулуу Хи-йонгго келген каттар, гүлдөр биринчи башка О Хи-йонгго келип, адашып, кайра аны колунан тартып алган күндөр да болгон. Ошентип ал экинчи сорттогу кызга айланып, адашынын алдында өзүн төмөн сезип келет. Арадан жылдар өтүп, алар көп убакыт көрүшпөй жүрүп, кийин бир компанияда иштеп калат. Алардын тагдыры ысымдарынын айынан дагы тыгыз байланышат. Пак До Гён таланттуу үн режиссеру, жумушун сүйгөн жана мыкты билген адам. Бирок тилекке каршы жеке жашоосунда маселелер жаралып, өзүн бактысыз сезет. Анткени аны үйлөнөр күнү түгөйү тойго келбей таштап кетет. Бул жагдай Пак До Гён үчүн аябай катуу сокку болот жана ал бир чоң ката кетирет. Тагдыр каарманга кетирген каталарын оңдоп, башка кызды кубантууга мүмкүнчүлүк берет. До Гён бир күнү кызыктай окуяга күбө болот. Тагыраагы келечекте боло окуяны көрө баштайт. Бирок ал келечекте эмес, өзүнө байланышкан, өмүрүндө көрбөгөн кыздын элесин ал менен боло турган окуяларды көрөт. Ал кызды акыры бир күнү жолуктурат. Тагдырдын тамашасыбы айтор, ал көрүп жаткан кыздын аты аны тойдо таштап кеткен сүйгөнү сулуу О Хи-йонгдун адашы башка О Хи-йонг болуп чыгат. Дарама кандай уланат? Ким кимди тандайт? Кызык болуп жатабы? Анда башка О Хи-йонг тасмасын көрүүнү сунуштайбыз. Эми саундтректер жөнүндө айтып берейин. Башка О Хи-йонг дарамасына жалпысынан 20дан ашуун саундтрек жазылган. Алар белгилүү Корея аткаруучусу Со Хён Джин жана Ю Сын Унун Сүйүү деген эмне, Вейблдын Кичинекей күнайым, Бендин Түшүмдөй, Рой Кимдин Балким бул мен жана башка ырларды укканда бул дарама эсиңизге келет деп ишенебиз. Ушуну менен Кино Тайм берүүсүн жыйынтыктайбыз. Супер ТВ телеканалында башка О Хи-йонг дарамасын иш күндөрү саат 10:00 жана 22:00 көрө аласыздар. Жагымдуу көрүүнү каалайбыз. Көрүшкөнчө.